ömür barda ökünbөстөн ойноп күл ömür өтсө жаралбайбыз кайрадан. Биз бала кезибизден эле ошо ата энем мал баккан адамдар эле. Бала кезибизден жүн сабап, кийиздеп келип чоңойдук. Жайлоодо кошуна айчылашып, тиги кошунанын шырдагы шырып, бир күнү биздин шырдак шырып ушинтип чоңойдук да. Ошо апам өзү кол өнөрчүлүгү чукул адам эле, боз үй көтөрүп жүрдү. Ошонун баарына жардамдашып чоңойдук баарыбыз эле. Ушул ар кандай кесип ардактуу дейт. Бул кол өнөрчүлүк менен иштейм деп деле мындай ойлочу эмеспиз. Анда биз бала кезибизге мындай жөн апабызга жардам берип жүрөбүз деп ойлочу экенбиз да. А көрсө бул ошол бала кезден берки бизге бир мотивация болуптур да. Ошентип иштеп калыптырбыз. Кийин деле баягы кесип ушуну үйрөнүп, өзлөрү деле бул кыздар деле үйүнөн апаларынан, чоң апаларынан көрүп жүрөт да. Кызыгып ушу иштеп кошумча каражат табам деген кыз келиндер келип иштешет. Бири шырык алып, бири жөрмөк алып ушинтип иштейт. Гүл ою көргөзүп берейин. Муну чийгенден кийин 2 кат кылабыз. 2 кат кылып, монтип жөрмөк алып туруп, анан чийебиз. Чийгенден кийин экөө бири-бирине түшүш үчүн жакшынакай кылып мындай көктөп алып туруп, жакшынакай жылышып кетпеси үчүн анан кесип баштайбыз. Мынтип акырын бычак менен кесип баштайбыз. Кесип алгандан кийин жээкти буга жарашыгына жараша көгүш жээк, өзүнүн момдайга окшогон бежевый цветтеги жээк менен жөрмөш керек. Бүттүк, мынакей. Муну ажыратабыз 2 бөлөк кылып. Анан муну мындай кылабыз. Мындай кылып туруп, анан жөрмөп баштайбыз мынакей. Ошондо биягына момдай болуп түшөт. Ошондо жакшы түшүп калгандагысы. Момдай кылып жасайбыз. Кичинекейлерди эмелекке ойгондордун мынакей жөрмөп аткандардын өткөндөн кийин мындай болуп калат. Могу чоңдору машинага болот, булары отургучка болот, отургучтарга болот. Булар машинанын сидушкалары болот. А өндөрдөн калган өндөрдөн момдай кылып ар кандай отургучтарга, стульчиктерге дайындап жасайбыз. Мурда ошентип жасап, көтөрүп, ошо ярмаркаларга чыгып сата албай жүрчү элек. Азыр биз үйдөн эле ошо Instagram баракчадан эле заказ алабыз. 5,5 метр туурасы 85 да. Ушуну германиялык бир жигит келип заказ кылды. Бул аякта жашаган эле кыргыз балдар экен. Бирок ушунчалык патриот бир ушул нерсени көрсөк биз ошол аякта Кыргызстанда жүргөндө элестетип өзүбүздү сезебиз деп ушуну заказ кылып алып кеткен да. Могул ошо Испания барат экен да. Азыр бүтө элек бул ошо рабочий эмелери өтүп атат да. Бул ошо Европага кетет экен. Эми биз көрбөсөк дагы шырдактарыбыз чет элди көрүп турсун. Эми буйруп биз деле барып калабызбы деген эме менен аттанам.